Assalomu alaykum YouTube suyuvchilari. Hozirgi mening videom densoluk bo'yicha bo'lmoqchi. Bunday tag'roq aytganda muun o'rlari jönündө suylashmoqchuyuz. Antkeni Madazimov Daniyar degan jigit dagы bir qiz ушул muun o'rlari bo'yicha butun tizem o'ruyt deb суроо berishiptir. Эми men баягы достор мындай да, мен өзүм врач эмесмин. Мен сиздерди бир кандайдыр бир туура эмес нерселерди айтып коюшум мүмкүн. Анткени врачтарды билесиздер, 10 жыл окушат. Ал эми мен дене тарбия институтун бүтүргөнмүн, албетте. Бизде эле окуганбыз, бирок мен профессионал массажистмин. Эми көп менде баягындай силер кызыккандай, силерге мен бир жеткиликтүү айта турган маалыматтар болбой калса кечирип коесуздар, бирок мен ошо колумдан келишинче билген нерселеримди силерге айтып берейин деп чечтим. Раз ошондой талап суроо болуп аткандан кийин, мисалы үчүн ревматический артрит, ревматоидный артрит, артроз, артралгия деп ушундай көп диагноздорду коюшат. Эле адамдар бул эмне болуп кетти деп баягы биринчи шок болушуп, түшүнбөй бул кайсы эмне дешип баягы баш айланып эми адамга диагнозун койгондо ар түрдүү. Мен лично биздин башыбыздан өткөндө ревматический артрит деп, ревматоидный артрит деп мен келинчегиме диагноз койгондо бизде шок болгон да. Ошол нерселер кандай экенин мен азыр силерге түшүндүрүп берейин достор. Ревматический артрит дегени бул чоң муундардын оорусу да. Мисалы үчүн могу плечан периартрит, жана башка биякта артрит, тизедеги гоноартрит, кокса деп иши кылып баягы муундагы артриттердин түрлөрүн ошентип артрит деп коюшат. Баягы чоң муундагы суук тийүү, артрит дегени баягы воспаленияны ит деп коюшат. Ошол орусчасы воспаление, кыргызча суук тийүү. Ошол чоң муундарга суук тийүүнү биз ревматический артрит деп атайбыз да. Ал эми ревматоидный артрит деген болсо, бул майда муундарга, мына мисалы үчүн могу манжалардын муунуна, буттун учтарындагы муундардын баягы суук тийип паражит этилгенин ревматоидный артрит же болбосо полиартрит деп дагы айтып жүрүшөт. Ошол майда муундардын суук тийип ооруга чалдыгуусун биз ревматоидный артрит деп коебуз. Баягы майда муундарга тийгенде дагы, суук тийгенде аябай могулар өзгөрүп, скручивание болуп, туздар чогулуп, тез эле адамды инвалидке алып келиши мүмкүн да. Эми бул нерселердин баардыгын эртерээк диагнозун коюп, эртерээк эме кылып, адамды сактап, баягы адамдын иммундук системасы өзүнө өзү согуп, адамды инвалид кылып коет да. Ошол жактарын карап, контролго алып калса болот да өз мезгилинде. Ошол эле массаж, ошол эле процедуралар, ошол эле баягы боорду тазалоо биздин турмушубузда, ушул биздин жашообузда биз ушул ооруну ревматический артритти, ревматоидный артритти ушул иммундук системасын жогорулатуу менен баягы элдик табапчылык менен жеңдик да. Мен массажист эмес болчумун, чынын айтыш керек. Мен кийин массажист болгонмун. Мен да анда түшүнүп болгон эмес, биз шок болуп эле каяка барышыбызды билбей калганбыз. Ошол баягы элдик табапчылык менен баягы иммундук системаны көтөрүүнүн жолу менен баягы боорду тазалай турган өзүнчө бир системалар бар экен. Ошентип жеңгенбиз биз. Кийин анан мен массаж кылдым, башка кылдым, менин баягы берүүлөрүмдө бар. Бул деген ревматоидный артрит достор. Ал эми артроз деп дагы угуп жүрөбүз. Артроз деген болсо, бул мындайча айтканда биз силерге мындай жакшы кыргыздын сөзү менен айтып бергенимде, артроз деген бул карылыктын оорусу да. Баягы организм изнашиваться этип, баягы иштеп, анан кийин баягы сөөктөрдө изменения, башка өзгөрүү болуп туруп, анан ушинтип буттун кыймылсыз абалга келип начарлап кетүүсү, ошол системанын өзүн артроз да. Эми артрозго кайсыдыр бир адамдар 80-90 жашында келиши мүмкүн, мындай баса албай, кыймылы начарлап, башка болуп, бизди баягы жаратылыш баары бир жеңет да, ошол артрозго алып барат. Бул жерде эң сөздүн маңызы, ошол сен 40 жашыңда же 30 жашыңда артроз болбой, кантип организмди ошол 80-90га чейин жеткизүү жөнүндө сөз болуп атат да. Артроз дегени баягы ошол суставтын, мисалы үчүн могу тизеде деле, жамбашта деле баягындай суставтын немелери бар да, баягы жидкость менен иштеп турат. Эгерде ошол жидкость, ошол сен 30 жашыңда же 40 жашыңда синолиновый жидкость деп коет, жок болуп, анан баягы хрящтар жээлип, ошол жерде именно ошол баягы хрящтар синолиновый ошол эме болуп аткан жерде, ал жерде нервный окончание жок. Жөн эле биринчи белги берет силерге, кырчылдап, баягы буттан үндөр чыгып калганда,
butun oorubайт, бирок үн чыгып атат. Ал сага биринчи берилген сигналда сен балтабай же тешебай, сенин буттарың уже ооруй баштады, этият бол, доктурга көрүн, массажыңды жасап, питанияны туурала, ооржу көтөрбө деген сигналда. Анан дагы деле болбой эле баягындай жаман образ жашоону кылып, кылганыңды кылып, баягы жашооңду өзгөртпөй, көңүл бурбай жүрө берсең, анда экинчи стадияга өтөт. Уже ал жерде баягы хрящ, баягы сыйда нерсе жок болуп, суу синолиновый жанагы житкис жок болуп, анан сөккө өткөндө достор, ал жерде уже сөктө нервный окончаниялар бар. Ал жерде уже экинчи стадия болуп туруп, уже оору пайда боло баштайт да. Артроз деген ошол баягы муундардын ошол оорусу. Андан кийин баягы организм защита кылып, өзүнөн өзү мындай сыртынан баягы өзгөрүп эме боло баштайт. Андан кийин биринчи стадиядан өткөндөн кийин биринчи баягы белги берип, кыймылдар азаят биринчи стадиясындачы. Мисалы үчүн могу тизени алып айта турган болсок, биринчи кычырап жүрөт, кийинкиден анан оору пайда боло баштайт ошол жерде кычырагандан кийин. Анан бутту мисалы үчүн мындай сунганда полный сунулбай, контрактура деп коет да медицинада, мындай толук жатпай же болбосо толук кыймылдабай, ушундай белгилери толук ачылбай, ушул контрактура стадиясына келип жетет. Андан кийин дагы карабай, дагы ошентип жүрө берсеңер, же болбосо туура эмес баягы леченияларды кылып, анда анкилоз деп коет. Анда вообще эле баягы кийинки системасы бут такыр эле баягы сезимсиз болуп туруп, анкилоз кийинки стадияга өтүп кетет да. Ушундай достор, баягы өз мезгилинде карабасаң стадия болуп кете берет да. Андан кийин андан кийинкиси остеоартроз деп баягы остео дегенде уже сен жанакы хрящтарың, баягы синолин жидкостары бар жана башка жерлерден уже стадия өтүп, уже сөөгүңө өтүп, уже ал кыскасы мындай абдан кыйын нерсеге, уже операция жолуна кете турган бир ушундай кыйын абалга жетип калганда, уже ошол жака эме болуп калат да. Мисалы үчүн угуп эле жүрөсүңөр, мына жамбаш коксоартроз деп коет. Жамбаштагы баягы муунча баягы тоголок эме поражать этилип, анан ошол нерсени темирге алмаштырып, же болбосо могу тизедегини деле алмаштырышат. Темирге, пластмассага жана башкагачы достор. Ошол өтө көп акчага, кстати. Эмне себептен ошол жамбаштагы нерсе эмне болду? Сен эч кандай бир ооруган жоксуң, жөн эле жүрөсүң, анан кийин эле күндөрдүн бир күнүндө сен баса албай, кичине кыймылдабай эме кылып каласың, доктурга барсаң, уже сенин немең сөөгүң алмаштырыш керек, болбосо жаман деп диагнозун коет, анан шок болуп туруп, анан сен 300 000, 400 000 акчаңды алып алып, анан барып операция кылдыр, ушундай нерсеге туура келип калат. Бул нерсенин эң главный себеби ошол баягы сөөгкө, ошол баягы эменин учуна келе турган кан тамыр бар да, сөөктүн ички тарабы менен келе турган. Ошол кан тамырга кандайдыр бир себептердин негизинен ошол иммунитеттин азайып кетеби, же болбосо баягы питание начар болуп калабы, именно ошол кичинекей бир кан тамырга тромб пайда болуп калат дагы, баягы жерден организмге баягы ошол именно ошол сөөккө кан өткөрбөй калат да. Кан менен бүт азык заттар барат достор. Кан менен бүт азык заттар ошол жака барат. Андан кийин ал хрящтар кургай баштайт. Андан кийин ал жараксыз абалга келет. Ошентип анан аны алмаштырууга туура келет да. Баягы анын дагы түрлөрү болот экен. 5 жылга деп коюп берет, 3 жылга деп коюп берет, 20 жыл гарантия деп баягындай пластиктен деп иши кылып, германский андай мындай деп, российский деп түрлөрү көп анын достор, Кудай сактасын. Иши кылып, ошондо артроз, коксо дегени ошол жамбаштын коксоартроз, гоноартроз тизеники, омоартроз могу плечалардыкы. Ушундай болуп баягы эмелер коюлат да. Баягы артроз дегени ошол баягы карылыктын белгиси, бирок жаштар айрыкча азыркы кезде жаштар ушул туура эмес питание, туура эмес жашоо образынан ошо 30, 40, 50 жашында эле адам артрозго туура келип, ушундай операциялар болуп жаткандыктары биздин зээнибизди кейитет. Анын баардыгы баягы туура эмес эме кылгандан, көп весибиз көп болгондон, кандайдыр бир себептер менен болуп калат да достор. Андан кийин ошого туура келет. Ошон үчүн баягы колдон келишинче операция кылдырбай, мен дагы кийинки передачаларымда айтам, ушул тизе эмелерде кандай операциясы жок жолдор менен, балким азыр ушул передачамда деле мүмкүн болсо мен айтып кетемин. Ошондой жолдору бар да. Андан кийин жанакы периартрит деп айтып атабыз. Бул каяктан келип чыгат периартрит деп? Анын омоартриттен айырмасы,
омартрит болгондо уже жараксыз болуп кол кыймылдабай вообще бир эме болуп калса, периартритте ал мына мен азыркы үчүнчү бир нерсе артралгия деп жатабыз. Ушул теманы айтып берейин силерге. Артралгия деген нерсе. Артралгия деген нерседе кандайдыр бир муун, ошол эле мисалы үчүн тизеникиндей жана башка жердегидей кандайдыр бир муун ооруга чалдыгат дагы, бирок ал муундун өзү эмес, башка жактан оорунун симптомдору болот да. Мисалы үчүн мынабу мен өзүм массажист болуп көп ушул практикада көп бел омурткалары, ушул ар бир точкасы, ар бир жери кандайдыр бир органга жооп берет да. Мисалы үчүн мына L3, мына тизелерге жооп берет да. Ошол жерде баягы грыжа чыгып, ошол нервный корешокту баса турган болсо, ушул тизең ооруп калат. Ал жер өзү оорубайт, тизе ооруйт. Дагы бир кандайдыр бир мисалы үчүн шейни эмелер боло турган болсо, жанагы периартрит деп кол ооруп калышы мүмкүн. Баягы бизде сыныкчылар бар го, мисалы үчүн мынтип басып ордуна койгондо баягы белиң эле эмес, белиңиң дагы албетте ооруп турса, белиң эле эмес, бутуң, башка жактагы колдоруң дагы ошол эме аркылуу ошол сөөктөрдү ордуна келтирип, баягы туура кан тамыр системаларын туралагандан кийин башка жактагы ооруларды, демек мына артралгияда достор, эмне себептен артралгия ошол оору болгон жердин өзү эле эмес, башка жактагы, мисалы баягы электрический включатель сыяктуу да, сен лампочкаң биякта болсо, бияктан кнопканы бассаң, тиякта ооруган сыяктуу, ошол жердеги точкаларды басып, ошол жерди ордуна келтирип, ошол жерди массаж кылып, питаниясын, башкасын ордуна келтире турган болсок, бүткүл организм жакшы болот да достор. Мына бизде мисалы үчүн тизеси ооруп доктурга барса, бизде медицинада ошол тизесин эле лечение кыла берет, а самом деле анын башка жактагы проблемасын карабайт да. Доктурларда азыр пациент келген адамдар абдан көп, аларга мындай подробно эме кылып отургандын кызыкчылыгы жок. Ошон үчүн баягындай бир түрдүү медицинада да, ошон үчүн баягы триггердик точкалар деп коебуз биз. Триггердик точкаларда деле кандайдыр бир триггерди бассаң, башка жагынан ушундай системада артралгия деген түрү ошол именно муундун кайсы бир бөлүгү ооруйт, бирок ал жер ооруга чалдыккан, паражат этилген жер оорубай эле башка жактын белгилери кеткени ошол достор. Мына ревматический артрит, ревматоидный артрит, полиартрит, андан кийин артроз жөнүндө түшүнүк алдык достор. Ушул мунун баардыгы ушул адамдын кан тамыр системасынын начарлап, ошол жерге баягы өз мезгилинде, мисалы үчүн артроз болгондо мен дагы мындай кичине узартып айта кетейин. Лечение кылыш үчүн кандайдыр бир хондропротектор, бирдеке баягындай жидкостарды куюп, укол менен кайра жидкысын алып, булардын баардыгы кайра тескерисинче эме кылат да. Буну жалаң гана эльфика, массаж, баягы ысык процедуралары менен доктор Очеретина деген аялдын немесин көрсөңөр, эч кандай дарыларды колдонбош керек да. Мисалы үчүн баягы тизең ооруп атканда ошол жерге обезболивающий эмени сайып, же болбосо гормональный эмени гормонду коюп туруп, блокада деп коет бизде. Ошону кандайдыр бир ай 2 айга айыктырып койсо, 1 ай 2 ай сен ал суставың айыкпайт. Сен жөн гана ооруну сезбей каласың да. Андан бешбетер хуже болуп, баягы хиряштарың кырчылдап жок болуп кетип аткан нерсе андан дагы жок болуп, сен уже 2-нчи стадияда болсоң, 3-нчү стадияга өтүп каласың да. Андан кийин доктурга келгениңде сен ошо инвалид болуп келесиң да достор. Ошон үчүн баягы доктурду тандаганда, түшүнүгү бар, ушундай адамдарга лечение кылыш керек да. Колдон келсе самолечение, баягындай өзүң самомассаж. Ушул мисалы үчүн мына тизең ооруп атабы? Сен 15 мүнөттүңдү аяба. Массаж кыл өзүңгө. Массаж деген эми обязательно бир массаждын окуусун 1 жыл окуп, 10 ай окуп келиштин кереги жок. Жөн эле кадимки колуң укалап, буттарыңды укалап, колдоруңду укалап, могу самомассаж ар бир эмелерди укалап турсаң эле, өзүң дарылап турсаң, ошол жерге питание бар, ошол жер жакшы. Ал жерге питание бармайынча, мисалы үчүн артроз болуп калганда былтый эки чекесинен хрящ сыяктуу пайда болуп калат. Сен дары ичсең дагы ал ашказаныңан тарап башка жака кете берет. Ошол жериңе барбайт ал. Ал себеби ал жериң цементтей болуп катып калган. Аны только ошол кырчылдап башталдыбы достор? Кычыраган бирдекени сездиңби? Массаж кылдыр, өзүңдү өзүң массажлап турган жер болсо массажыңды жаса, иши кылып, баягы тревога өзүң эле жардам берсең болот достор. Ошондой колдоруң ооруп атабы? Көрсөт мына, могу плечадан панический атака болуп атабы? Тоже массаж эми деги аябай мындай пайдасы көп да. Мен мындай тилекке каршы достор, акыркы кездери мен клиенттерди анча албай жатам, потому что мен азыр өзүм дагы мындай бир аз начар сезип, мен только консультация.
ушундай ретки эле кабыл алам адамдарды. Мен башка нерселер менен заниматься этип атам, бирок билген нерселеримди айтып коюуну мен раз ушунча нерселерди билгенден кийин мен баягы суроо болуп аткандан кийин ушул айтып коюуну мен парызым деп эсептеймин достор. Анда эмесе саламатта туруңуздар, ден соолугуңуздар чың болсун. Кандай ойдо калдыңыздар жазып коюңуздар. Балким мен медик эмесмин, мындай жаңылышым толук мүмкүн. Медиктер көрүшү мүмкүн менин немемди. Мен кечирим сураймын достор. Ал эми өзүңөр дайыма туура питание, эң башкы нерсе питание туура, баягындай майлуу нерселерди, жирный нерселерди, куурулган нерселерди көп жесеңер, мен силерге айттым го ушул жамбаштагы кандайдыр бир тамырга, ошол баягы тамырга бир эле тамыр барат, ошол жерде тромб болуп калса эле болду, сен инвалидсиң дос. Ошондуктан биз аябай мындай бул сели компьютерный системага окшогон система бир эле жерден кетсе, баардык принцип домино сыяктуу кетет да, ошон үчүн өтө этият болушубуз керек достор. Саламатта туруңуздар, пикирлериңерди жазып койгула.